Жалал Абад мамлекеттик университети бул өлкөбүздүн эң көөнө тарыхы бай университеттеринин бири. Университеттин жетекчилери ушунча жакшы кам көрүп, студенттер үчүн, аспиранттар үчүн, магистранттар үчүн ушундай жакшы шартты түзгөнүнө. Манас шаары кандай өнүгүп атса, мына ошондой эле өнүгүп аткан Кыргызстандын эң алдыңкы университеттерине айланып бара жатат. Даңк ордени менен Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети сыйланды. Жалал Абад мамлекеттик университети Кыргыз Республикасынын президентинин 1993 жылдын 2 апрелиндеги жарлыгы менен мамлекеттик окуу жайы катары электроника, энергетика, курулуш, билим берүү жана башка тармактар боюнча негизги жана толук жогорку билимдүү адистерди, ошондой эле агро өнөр жай комплексинин адистерин даярдоону камсыз кылуу максатында ачылган. Университет Кыргыз техникалык университетинин, Жалал Абад ветеринардык техникумунун, Жалал Абад педагогикалык окуу жайынын, Майлуу суу электромеханикалык колледжинин жана Кочкор Ата колледжинин, Кара Көл жана Таш көмүр кечки факультеттеринин базасында түзүлгөн. Жалал Абад педагогикалык окуу жайы 1923 жылдын май айында кыска мөөнөттүү педагогикалык окуу курсу катары негизделген. Өлкөдөгү эң биринчи жана эң ири педагогикалык окуу жайы 1923 жылдан 1996 жылга чейин 31500дөй мугалим адистерди даярдаган. Ошол учурда үзүрлүү эмгектенгендер Хусейин Карасаев сыяктуу белгилүү инсандар, ошондой эле окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү Гапар Айтиев, Сабырбек Акылбеков, Нургазы Биримкулов, Жомарт Бөкөнбаев, Жунай Мавлянов, Төмөнбай Байзаков, Темиркул Үмөталиев, Төлөн Шамшиев, Рахат Ачылова, Мухтар Борбугулов, Малабай Жунусалиев, Муса Адышев жана башка Кыргызстандын илим, маданият, адабият жана билим берүүсүнүн көрүнүктүү ишмерлери болгон. 20-кылымдын 90-жылдары окуу жай жылына 400гө жакын башталгыч класстардын мугалимдерин, мектепке чейинки балдар мекемелеринин тарбиячыларын, диний тарбия мугалимдерин даярдаган. 1993 жылдын 2 апрелинде Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад шаарында мамлекеттик университетти ачуу жөнүндө жарлыгы чыгып, 5 апрелде Жалал Абад мамлекеттик университети салтанаттуу түрдө ачылган. Президенттин жарлыгын ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1993 жылдын 10 майындагы токтому өз кезегинде өкмөттүн токтомун аткаруу үчүн 1993 жылдын 14 майындагы ошондой эле элдик билим берүү министринин 163/1 буйругу чыккан. Бул буйрукка ылайык Жалал Абад мамлекеттик университетинде жогорку билимдүү адистерди энергетика, электроника, айыл чарба, текстиль жана жеңил өнөр жай, педагогика, тамак аш технологиясы, химиялык материалдар жана электроника буюмдары багытында даярдоого уруксат берилген. 1993-1994 окуу жылына 635 студент кабыл алынып, алардын ичинен 510-у күндүзгү окуу формасы боюнча билим алган. Университеттин алгачкы жетекчилери: ректор, техника илимдеринин доктору, профессор Биримкулов Улан Нургазиевич, окуу иштер боюнча проректор, техника илимдеринин кандидаты, доцент Жайлобаев Нурмат Жайлобаевич, илимий иштер боюнча проректор, техника илимдеринин доктору, профессор Кыдралиев Сабыржан Кыдралиевичтер дайындалган. Андан кийинки ректорлор: Бекболотов Турсунбек Бекболотович, техника илимдеринин доктору, профессор. Алыбаев Курманбек Сарманович, физика, математика илимдеринин доктору, профессор. Бөкөшев Жамырбек Бөкөшевич, философия илимдеринин доктору, профессор. Ашыралиев Абди Умаматкадыр, техника илимдеринин доктору, профессор. Кененсариев Ташманбек Кененсариевич, тарых илимдеринин доктору, профессор. Абдырашев Акунжан Бакасович, саясий илимдеринин доктору, профессор.
2016 жылдан бери техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Усенов Кеңешбек Жумабекович ЖАМУнун ректору болуп иштеп келүүдө. Ар бир ректор өз учурунда окуу жайдын өнүгүүсүнө салымын кошуп, материалдык техникалык базаны чыңдоого аракет кылган. Университеттин аймактык, республикалык жана эл аралык аброюн көтөрүүдө да буга чейин иштеп кеткен ректорлордун жана жалпы жамааттын эмгеги чоң. Ал эми Усенов Кеңешбек Жумабекович жетектеп келе жаткан жылдар аралыгында окуу жайда илимий өндүрүштүк техникалык базасы жогорку деңгээлде жаңыланып, жаңы имараттардын да курулуусу арбын болду. Учурда Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университетинде 10 институт, 10 колледж, 34 кафедра бар. 5 жогорку адистик, 37 бакалавр, 40 орто кесиптик программалары боюнча адистер даярдалат. Магистратура 10 багыт боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп, аспирантура 14, PhD докторантура 2 багытта иш алып барат. ЖАМУда 13 миңге чукул студент күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим алышууда. Алардын ичинен чет өлкөлүк студенттердин саны 3093. ЖАМУда азыркы мезгилде жалпы 1057 кызматкер эмгектенсе, анын 677си профессордук окутуучулар. ЖОЖдо 381 профессордук окутуучулар болсо, колледждерде 296 окутуучу билим беришет жана чет өлкөдөн келген 34 окутуучу бар. Бүгүнкү күндө ЖАМУда Кыргыз Республикасындагы ЖОЖдордун арасындагы улуттук рейтингке, НАР жана башка рейтингтерге катышуу уюштурулууда. ЖАМУ билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жарыяланган илимий долбоорлордун конкурсуна активдүү катышып келет. ЖАМУга Кыргыз Республикасынын вице-премьер министринин алдындагы кеңеш менен 2018 жылдын 3-майындагы номер 2123 протоколунун негизинде мамлекеттик жана коомдук ишмер Бекмамат Осмоновдун аты ыйгарылып, Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университети аталышы өзгөргөн. Кесипкөй адистер даярдаш үчүн кесипкөй мугалимдер болушубуз керек. Себеби ошол биздин бакалаврларды, магистрларды заман талабына дайындаш үчүн оларды заман талабына ылайык келген мугалимдер даярдаш керек. Мына мугалимдерге дагы атайын биз биринчиден өзлөрүнүн билимин өркүндөтүү боюнча курстарды, жаңы технологияларды окутуу боюнча шарттарды түзгөнбүз. Андан сырткары мугалимдер үчүн аябай ар жылдын аягында аттестация өткөрүп, аттестациянын негизинде мотивация кылыш үчүн аларга 100%ке чейинки айлыгына да кошумча төлөө боюнча шарттар түзүп бердик. Англис тилинде сабак өтөм деген мугалимдерге эгерде 6-уровень тапшырса, ар айда 6000ден айлыгына кошулуп кошумча алып келатышат. Ошондой эле жылдын аягында 13-чү сыйакы деп ошол бүт мугалимдерге материалдык жактан университет кам көрүп, алар ошо чыгармачылык менен иштеп, кесипкөй адистерди даярдоого. Бул ошо мугалимдерди даярдоо боюнча. Ошол убакта биздин окуу процессинен кийинки бул илим негизги багыт болуп эсептелет да. Ошондуктан ар бир мугалимди дагы окуу процесси менен гана алек болуп калбастан, илим менен алектенүүгө шарттар түзүп келатабыз. Мынакей ар бир биздин окутуучу эгерде кандидаттык диссертациясын коргой турган болсо, 30 миңден сыйакы алат. Докторлук кылса 50 миң алат. Андан сыртка бул бир жолу берилүүчү. Андан сырткары ар айына илимдин кандидатына 30 миңден, докторуна 40 миңден кошумча айлык төлөп келатабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү илимдин жетишкендиктери менен иштеп, алек болуп, илимдин кандидаты болуп, доктору болуп, ошол бүгүнкү заманбап жакшы илимий ачылыштарды колдонуп, студенттерге илим жаатында да студенттерди илимге тартып иштетүү боюнча кылган аракеттер болуп эсептелет да.
окуу процессин автоматташтыруу, университетте окуу жүктөмүн, сабактын графигин, студенттердин катышуусун жана жетишкендиктерин көзөмөлдөө үчүн маалыматтык тутумдар акырындык менен ишке ашырылууда. Автоматташтырылган платформалар окутуучуларга билим берүү процессин натыйжалуу башкарууга жана студенттерге окуу материалдарын каалаган убакта алууга мүмкүнчүлүк берет. Электрондук билим берүү ресурстары билим берүү контентин санариптештирүү, аралаш жана аралыктан окутуу форматында өтүүнү камсыз кылат. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин базасында электрондук китепканалар, онлайн курстар жана виртуалдык лабораториялар активдүү киргизилүүдө. Бул өзгөчө техникалык жана медициналык адистиктер үчүн актуалдуу. Мындай ресурстар студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн жана эл аралык билим берүү стандарттарына шайкештигин камсыз кылат. Студенттер үчүн санариптик инфраструктура жана кызматтар билим берүү кызматынын сапатын жогорулатуу үчүн Жалал-Абад мамлекеттик университети санариптик сервистерде студенттердин электрондук кабинеттерин, онлайн билдирмелерди, бирдиктүү терезени, кабарлоо жана кайра байланыш системаларын, электрондук ведомосторду жана жеке кабинеттерди түзүүнү ишке ашырууда. Окуу жайдын техникалык базасын жакшыртуу, билим сапатын жогорулатуу сыяктуу аракеттердин арты менен 2024 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу жөнүндө 2024 жылдын 18 декабрында номер 362 жарлыгы менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети билим берүү жана илим тармагында мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында кошкон салымы үчүн даңк ордени менен сыйланды. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, адабиятка, маданиятына, илимине, билимине эбегейсиз зор салым кошкон инсандар чыккан. Даңк ордени менен Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети сыйлансын. Сыйлык аталган университеттин ректору Усенов Кеңешбек Жумабековичке тапшырылат. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук өзгөчө макам жөнүндөгү 2022 жылдын 18 июлундагы номер 243 жарлыгына өзгөртүү киргизүү менен 2024 жылдын 14 октябрындагы номер 295 жарлыгы менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети өзгөчө макамга ээ болуп, окуу жайлардын арасында атаандаштык жөндөмдүүлүгү жана эл аралык аренага чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейди. Жамунун өзгөчө макам алгандыгына байланыштуу жаңы штаттык башкаруу жана акча каражатын натыйжалуу пайдалануу максатында жүргүзүлгөн түзүмдүк өзгөрүүлөрдүн негизинде институттарды түзүү жөнүндө чечимдер бекитилип, Жамунун окумуштуулар кеңешинин 2025 жылдын номер 10 жыйынынын протоколунун негизинде төмөндөгүдөй кабыл алынган. Эгемберди Улметов атындагы педагогикалык факультети Эгемберди Улметов атындагы педагогикалык институту болуп өзгөртүлүп, курамына төмөнкү бөлүмдөр кирет. Филология факультети филология институту болуп өзгөртүлүп, курамына төмөнкү бөлүмдөр кирет. Экономикалык юридикалык факультети экономика жана укук институту болуп өзгөртүлүп, курамына төмөнкү бөлүмдөр кирет. Табигый техникалык факультети агрардык техникалык институту болуп өзгөртүлүп, курамына төмөнкү бөлүмдөр кирет. Медицина факультети медициналык институту болуп өзгөртүлүп, курамына төмөнкү бөлүмдөр кирет. Ташкөмүр инженердик педагогикалык факультети Ташкөмүр инженердик педагогикалык институту болуп өзгөртүлүп түзүлүп, курамына төмөнкү бөлүмдөр кирет.
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору Усенов Кеңешбек Жумабековичтин демилгеси менен окуу жайдын астында 200 балага ылайыкташтырылган инновациялык заманбап мектеп ачылып, 2-класстан 9-класска чейинки балдар билим алышууда. Башка мектептерден айырмачылыгы өзгөчө сабак өтүү методикасы, интерактивдик методдор колдонулат. Инновациялык мектепте англис тили жана математикага басым жасалып, кошумча Кытай, Япон тили үйрөтүлөт. Окуучулардын билимин тереңдетүү максатында Америкадан келген волонтерлор сабак өтөт. Сабак 8:00дөн 16:00га чейин болуп, балдарга 3 маал ысык тамак берилет. Андан сырткары 2024-жылы мектепке чейинки билим берүү уюму да ачылып, 140 наристени кабыл алууга ылайыкташтырылган. Учурда 110 бала тарбияланууда. Аталган жайда балдарга Кытай тили, англис тилдеринен сабак өтүлөт. Ошондой эле хореографиялык сабактары да үйрөтүлөт. Логопед жана психологдор балдар менен тыгыз иштешет жана 4 маал ысык тамак берилип, коопсуздук үчүн видео байкоо жабдыктары орнотулуп, ар бир ата-эне өз балдарын онлайн көрүп турууга шарттар түзүлгөн. Жаму 2025-2026 окуу жылында бүгүнкү күндө керектүү болгон кесиптерге даярдоо боюнча жаңы адистиктерди ачты. Алар транспорттук процесстердин технологиясы, туризм, мейманкана иши, агрономия, психология адистиктери. Ошондой эле кесиптик орто билим берүүнүн базасында темир жолдогу кыймылдуу курамды техникалык эксплуатациялоо, маалыматтык коргоо технологиясы жана уюштуруу, туризм, ортопедиялык стоматология, мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу, айыл чарбасындагы ишкердик, өрт коопсуздугу, дизайн, коомдук тамактанууда тейлөөнү уюштуруу адистиктери боюнча ачылган. Учурда студенттерди кабыл алып, окутуу жүрүп жатат. 2025-2026 окуу жылына 4000ден ашуун абитуриенттер кабыл алынды. Дарылоо иши адистигине биринчи жолу бюджеттик 50 орун берилип, студенттер кабыл алынды. Ошондой эле фармация адистигине да кечки окуу формасында студенттер кабыл алынып, билим алып жатышат. Өз ара кызматташуу боюнча Азия, Европа, Түндүк Америка, КМШ өлкөлөрү, түрдүү консорциумдар, ассоциациялар жана Кыргызстандын ичинде түзүлгөн ондогон келишимдер бар. Бул келишимдер студенттердин келечеги үчүн көрүлгөн шарттар деп айтууга болот. Учурда алар чет өлкөлөргө барып окуусун улантып, тажрыйба алмашуу иштери жолго коюлган. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде студенттер үчүн билим алуу үчүн бир гана билим жагынан чектелбестен чыгармачылык, спорт боюнча дагы окутуучулар, ошондой эле мугалимдер тарабынан колдоолор көрсөтүлүп келет ар дайым. Ошондой эле ар бир студенттин демилгеси менен форумдарга, фестивалдарга катышууга мүмкүнчүлүк алып келебиз. Ошондой эле бүгүнкү күндө университетте атайын китепканалар, спорт залдар, аны менен гана чектелбестен бизнес инкубаторлор иштеп, студенттердин билимин дагы да өстүрүүгө кыйла шарттар түзүлүп калган. Биз ошол шарттардан азыркы күндө пайдаланып келебиз. Азыр биз Жамуудачы жаштарга согонуу мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды. Жаштар биригип жакшы лидер сапаттарын алышы үчүн жаштар комитети бар. Жана өзүнүн креативный жактарын ачып көрсөтүү үчүн креативный команда түзүлгөн. Ошондой эле тилдерди үйрөнүш үчүн япон тили, корейс тили, түрк тили, немец тили, кытай тилине чейин ректорубуз алып келип, жакшы студенттер үйрөнүшүп атат. Ошондой эле үйрөнгөндөн кийин ошол өлкөлөргө деле иш сапар менен тилин өнүктүргөнү барып, жерде көрүп келишип атат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2023 жылдын 26 сентябрындагы номер 5128-1 буйругуна ылайык Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүргүзүү үчүн 13 адистиктердин шифрлерин камтыган лицензия алган жана учурда жалпы 138 аспирант билим алууда.
Учурда окуу жайда 22 илимдин докторлору, жалпы периферияларды кошкондо 90 илимдин кандидаттары эмгектенет. Окуу жай башка университет институттар менен биргеликте 4 диссертациялык кеңештин иштерин алып барат. Университеттин алдында фундаменталдык колдонмо изилдөөлөр жана инновациялык технологиялар илим изилдөө институту иштейт жана 11 илимий лаборатория, 10 окуу лабораториялары иш алып барып, аспирант, докторант изденүүчү студенттер менен иш жүргүзүшөт. Окутуучулар, илим изилдөөчүлөр жана студенттер үчүн окуу жайдын өзүнүн китепканасынан көптөгөн китептерди табууга болот. Атайын илимий китепкананын жалпы китеп фондусу 773.314 нусканы түзөт. Алардын ичинен окуу илимий китепкана маалымат борбору Жалал-Абад шаары боюнча жалпы фонду 631.244 нуска. Салттуу жана электрондук түрдө окуу методикалык китептер, илимий китептер, басылмалар жана башка маалымат ресурстары. Негизги бөлүгүн 227.036 нускада окуу адабияттары түзөт. Анын ичинен 23.201 электрондук ресурстар, 29.647 даана көркөм адабияттар, авторефераттар 13.426 нуска, методикалык, илимий адабияттар жана башка маалымат, илимий методикалык адабияттар жана башка маалымат ресурстары 331.569 нускада. Жамуудагы Конфуций институту 2016 жылдан тарта ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Институт Кытай тилин жана Кытай маданиятын, кыргыз тилин жана маданиятын окутат. Институттун ишинин натыйжасында келип түшкөн каражаттардын эсебинен институттун окуп жаткан студенттерин жана кызматкерлердин чет өлкөлөргө окууга жана тажрыйба алмашууга жиберет. Учурда 700дөй студент билим алат. Аларга атайын Кытайдан окутуучулар келип билим берет. Конфуций институту кыска убакыттын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Республикалык, эл аралык, дүйнөлүк сынактарга катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келет. Бул жылы 2024-2025 жылы медиа инженерия багытында мыкты институт, мыкты уюштургуч институт наамдарын жеңип алды. Тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 36 жылдыгы менен куттуктаймын. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында окуу илимий практикалык конференциялар, тегерек столдор, дебаттар өткөрүлүп, кыргыз тилинин тарыхы, грамматикасы жана адабияты боюнча илимий макалалар, баяндамалар даярдалынып келет. Ошондой эле жыл сайын 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө арналган майрамдык кечелер, концерттер жана көргөзмөлөр өткөрүлүп, тил жумалыгы жарыяланып, анын алкагында институт жана колледждерде сынактар өткөрүлүп турат. Ар бир институт, колледждерде документтерди жана иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча тренингдер уюштурулуп келет. Университеттин расмий сайты жана социалдык баракчалары кыргыз тилинде да активдүү жүргүзүлүүдө. Илим изилдөө жаатында да мамлекеттик тилде эмгек жаратуу колго алынган жана жыл ичинде 500дөй макала жана монографиялар жарык көрүп турат. Борбор негизинен улуттук оюндарда, ден соолук спартакиадасын, университеттин атайын орто окуу жайлар арасындагы окутуучулардын спартакиадасын, Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринин ортосундагы ден соолук спартакиадаларын уюштурат жана активдүү катышып келет. Университеттин профессордук окутуучулары жана кызматкерлери арасында кышкы ден соолук спартакиадасы, бильярд боюнча ректордун кубогу жыл сайын уюштурулат. Окуу жайлар арасында өткөн эл аралык, республикалык спорттук таймаштарга активдүү катышып, студенттердин арасында дүйнөлүк, эл аралык, Азия чемпиондору жана призерлору чыккан. Аларга машыктыруучулар жана студенттерге окуу жай тарабынан акчалай баалуу сыйлыктар да каралган. Жамунун алдында студенттик стартап долбоорлору менен иштеген бизнес-инкубатор ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул бизнести колдоо жана өнүктүрүү борбору менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзү келип таанышып кеткен. Ошондой эле 2023 жылдын 9 февралында ректордун буйругу менен окуу жайдын алдында 3D моделдөө, робототехника жана механика лабораториясы ачылган. Анда визуализация жана анимация архитектуралык макети, робот куруучуларды окутууну программалоону, конфигурациялоону жана колдонууну үйрөнүү колго алынган.
Бул студенттер жана изилдөөчүлөр үчүн автономдуу унаалар, мобилдүү жана стационардык роботтор, дрондор жана башка интеллектуалдык машиналар үчүн изилдөө жүргүзө турган заманбап илимий техникалык мейкиндик. Бул жайда заманбап курулуштардын макетин түзүү үчүн бардык шарттар каралган жана материалдык техникалык базасы жогорку деңгээлде камсыз кылынган. Маданий эстетикалык борбордун негизги милдети университетте окуган студенттерди маданий жана эстетикалык баалуулуктарды аздектөөгө багыттоо менен маданий эстетикалык тарбия берип, жаштардын жалпы маданий компетенттүүлүгүн калыптандырууга жана чыгармачылык мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүгө шарт түзүп берет. Өз ишмердүүлүгүн 5 багытта алып барат: теориялык, усулдук, уюштуруучулук, көркөмдүк, агартуучулук. Борбордун кызматкерлери жетектеген сезим бий тобу, жаш канат фольклордук этнографиялык тобу жана вокалдык топ алгылыктуу ийгиликтерге жетишип келишүүдө. Анда республикада өткөрүлгөн иш-чараларга активдүү катышып, фестивалдардын лауреаттары, байгелүү орундардын ээси болушууда. Окуу жайдын алдында түзүлгөн жаштар комитети мамлекеттик жаштар саясатын негиздөө мыйзамынын негизинде түзүлүп, мамлекеттик жаштар саясатын жүргүзүү максатында университеттин чегинде өзүнчө структуралык бөлүм катары кызмат аткарат. Жаштар комитетинин жалпы иш аракети университеттин 14 жаштан 35 жашка чейинки жаштары. Комитет Кыргызстандын жаштары улуттук программасын ишке ашырылышын камсыздап, эл аралык кызматташууну жана интеграцияны өнүктүрүү, студент жаштар үчүн ар кандай багыттагы фестивалдар, конференциялар, конкурстарды, форумдарды уюштуруп келет. 2025 жылы жаңыдан түптөлгөн Жамунун медиа борбору окуу жайда уюштурулган ар бир иш-чараны, маалыматтарды расмий веб-сайт, социалдык баракчаларында видео сюжет, подкаст, репортаж долбоорлор аркылуу чагылдырып коомчулукка жеткирет. Премиум үлгүсүндөгү виртуалдык студиясында окуу жайдын жетекчилиги окутуучулар менен студенттердин ортосунда онлайн форматта лекциялар, суроо жоопторду уюштурууга болот. Видеодоскада интерактивдик методдор менен сабактарды өтүү, жасалма интеллекттин жардамы менен видео монтаж жасоо мүмкүнчүлүктөрү да бар. Бул окуу жайдын ишмердүүлүгүн жайылтууга, чет элдик өнөктөштөр менен сапаттуу байланышууга шарт түзөт. Ийгиликтер менен катарлаш эле курулуш иштери да токтоп калган жок. Убагында 93 жылы ачылгандан бери бир да корпус салынбай, студенттердин саны көбөйгөнү менен студенттер бүт баары жатаканаларда окуп келатышпадыбы. Биздин эң негизги биринчи максатыбыз ошол окуу корпусуна стандартка туура келген окуу жайыбыздын зданияларын бүтүрүп алышыбыз керек. Аларды бүгүнкү заманбап материалдык техникалык база менен жабдышыбыз керек. Илим жаатында дагы, окуу жаатында. Мына ушул иштер буйруса жакынкы 1-2 жылдын ичинде бүтүп калды.